5000 сом үчүн 5 ай операциядан чыкпаган байкенин окуясы. Биз шаардагы курулуштарда иштейбиз. Ар кандай буйрутмалар чөт, үйүмдөн андай кылып бер, мындай кылып бер, жаңы салып бер. Айтор жумуш көп. Күндөрдүн биринде бир байке ушундай буйрутма берип калды, үйүмдү бүтүрүп берсеңер, ушундай ремонту бар, бүтүрүп берсеңер 5000 сом кошуп берем. Чындыгында бааланган суммадан сырткары акча кошуп бериши биз үчүн мындайча айтканда күтүүсүз белек. Анан макул дедик, балдар жанындагы, балдардагы укту. Ошентип үйүнү ремонт кылдык. 5 күндүн ичинде айткан күндө бүттүк. Бизге берген акча акыбыздын үстүнөн дагы 5000 сом кошуп берди сөзүндө туруп. Ошентип жанагы берген акчаны мен балдар менен бөлүшүм керек. Ошентип иштеген акчабыздын баарын бөлүштүм, бирок жанагы 5000 сомду мен берген жокмун. Өзүмдүн муктаждыгым үчүн иштетип салдым. Берсем болмок, бирок эми не болот эле, 1000 сомдон тиет экен, 1000 сомго балдардын эч нерсеси эле келмебейт деген ойдо мен жанагы 5000 сомду өзүмдүн муктаждыгым үчүн иштетип салдым. Арадан көп өтпөй ооруп калдым, дагы больницага түштүм. Барсам, текшерилдим. Ичегиңден операция кылыш керек. Макул. Операция кылдырдым. Арадан 1 жума өтпөй кайда дагы операция. Ичек чабактын оңду бүтүн жери калган жок. Bir жери оңолсо, bir жери тешилет, bir жери оңолсо, bir жери тешилет. Ошентип мен 5 ай операциядан чыккан жокмун. Мага чыдаган жубайыма рахмат. Күнү түнү менин кызматымда, жанымда жүрөт. Акыйкатта мен бул нерсенин себебин түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн? Адамдар бир ооруга чалдыга турган болсо, бир операциядан чыгат болду. Ашып барса экинчи операция болушу мүмкүн, сакайып кетет. А бирок мен 5 ай бою операциядан чыкпаганыма акылым жеткен жок. Ошентип бир күн бир молдодон сурадым. Акыйкатта операциям ушунчалык узакка созулуп атат, мунун себеби эмне? Эмне экенин мен билбей атам. Анан молда айтты. Негизи адам акысы деген бул ушундай жаман нерсе, аны Аллах дагы кечирбейт. Адамдын өзүнүн акысына коет. Адам кечирсе Кудай кечирет. Ошентип сөздөн сөз уланып ойлоп көрсөм, жанагы стройкада иштегенде балдардан 5000 сомду бербей, алардын акысына кирип койгон экем. Ошонун айынан операциядан чыкпай жүргөн экем. Акыры жанагы балдарга акчасын бердим. Кечирим сурадым, баары кечирди. Ошодон кийин мен операциядан сакайып чыктым. Кудайга шүгүр, азыр жакшымын. Бул болгон окуя. Бул видеону бул байкебиз көрүп кала турган болсо, комментарийга акыйкат деп жазышы мүмкүн. Себеби мен бул байке менен өзүм сүйлөшүп пикир алып калгандыгым үчүн өзү айтып калды. Бул окуяны башкалар менен дагы бөлүшкүн. Адам акысы деген ушундай нерсе экен. 5000 сом үчүн мен 5 айдан бери операциядан чыккан жокмун. Башкалардын дагы башына менин башыма түшкөн күн түшпөсүн деген максатта мага айтып берди. Акыркы күндөр интернет тармагында 1000 сом салсаң 5000 кылып берем, 10 000 салсаң 100 000 кылып берем деген акмак мошенниктер дагы көбөйдү. Ошол акмактар бул негизи акылга салсаң акылы мээси бар адам үчүн кантип сен ага 1000 сом берсең сага 10 000 кылып берет. 5000 берсең кантип сага 50 000 кылып берет. Мээси бар адам аны түшүнөт да. Кантип кылып бериши мүмкүн. Өзүңүз деле ойлонуп көрүңүз. Демек анын ачык кылып аткан нерсенин мошенник. Ал сизди алдап жатат. Бул нерсеге кабылган адамдар толтура акыркы күндөрү. Ыйлап арманын айткандар толтура, жардам сурап чыккандары толтура. А жардам сурабай өзүн өзү карызга батып, карыздын артынан өзүн асып салганы канча. Өз өмүрүнө кол салганы канча, бул бизге белгисиз. А бирок акыйкатта ушундай нерселер көбөйүп атат. Ал эми дагы ушундай нерселер чыгып атат. Интернеттин, компьютердин жардамы менен ар кандай атактуу адамдардын сүрөтүн жасап, голосун жасап дагы мындай нерселерге аралаштырып атат.
Эми алар көрмөйүнчө алар кайрылуу кылбашы мүмкүн. Бирок сиздер ушул нерсени түшүнүп коюңуздар. Ал адамдар адамдын акысын жеп, арамды жеп, тоюп бүткөн, денесине сиңип бүткөн. Ал нерсенен ал адам кайтпашы мүмкүн. Бирок ошолорго алдангандан сиздер кайтышыңыздар керек деп айтар элем. Анткени бул видеону да башкалар менен бөлүшүңүздөр. Анткени бул таза эле алдамчылык. Акчаңды көбөйтүп берем деп эки дос же болбосо эки тааныш бири-бири менен мамиле кылып, же болбосо эки телефон менен жасайт. Мен сага мына акчаны которойын, мындай кылайын, сен мага чек жөнөтөсүң, бул элди адамдарды ишендирүү максатында. Биз эми ээрчиме эл экенбиз да. Бирөө бир нерсе кылып койсо, ошонун артынан кететкенбиз дагы. Эртең булар мындай кылгандыгы үчүн мен буларга ишендим, мындай кылдым. Аларды кепилдикке алып, ошолордун жүзүгө ишенип, биз мындай алдамчылыкка түшүп баратабыз. Акыйкатта бул нерсени айтат элем, токтотуңуздар, болду, жетишет. Дагы канча адам алданыш керек. Ал алдаган адамдар алдай берет экен. А бирок сиздер болбогон 1000 сомго, болбогон 10 000 сомго деп коюп, сиз сыяктуу жүздөгөн, миңдеген адамдардын артынан алар канчаган миллиондогон акчаны иштеп алып атканы анык да. Ошондуктан айтар элем, келиңиздер, андай нерсеге таптакыр ишенбеңиздер. Мындай чек жөнөтөт, башка кылат дегенди түшүнүңүздөр. Ал эки телефон менен жасашы мүмкүн. Же болбосо көпчүлүгү мына мен акчаны алдым деп видео кайрылуу кылып отчет берет. Буга дагы ишенбеңиздер. Алар айтат, ушуна кылып акча берсең, мындай видео кайрылуу кылып бересиң, анан акча берем деши мүмкүн. Алар деле алданган. Акыйкатта бирөөлөрдү алдаш үчүн бирөөлөрдү колдонуп атат. Мындай нерседен Кудайым ары кылсын. Барыңызга адам акысына кирүүнөн Кудай сактасын. Аман болуңуздар. Бул көптөн бери чыкпай калган видеолорубуз кайрадан чыгып баштадат. Мындан ары биз YouTube каналыбыз жакын ачабыз, ошодон чыгабыз. Азырынча мындан кийинки жакшына соп-сонун видеолорубузду бөлүшүп турабыз. Бизден алыстабаңыздар. Биздин видеолорду дагы башкалар менен бөлүшүп, башкалар дагы пайдалуусуна себепчи болуңуздар.